Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров массалык иш-чараларга балдарды катыштырууга тыюу салууну тапшырды. Тиешелүү тапшырма Министрлер кабинетинин аппараттык жыйынында берилди. Бирок бул демилге коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты. Мен ойлойм, катыштырып туруу керек. Мынау жаратылыш менен таанышуу, мына элдин жүрүм турмушу менен таанышуу. Мисалы үчүн мына кечээ чыкканда ошол жерде боз үй курулуп атат. Ошол жерде уй салып атат, ошол жерде курут жасалып атат, ошол жерде бээ салып атат. Ошол бээни кантип саайт экен, бээнин сүтү каяктан чыгат экен, уйдун сүтү каяктан чыгат экен деген нерселерди үйрөнүп балдар билгени жакшы. Жанагындай корпорация өткөрсө балдар топтолот. Майрам күндөрдө өткөрсө окуучу балдар топтолот. Андан аз келгенсип жанагындай шайлоо компаниясы чыгуулар болсо булар жумшайт. Бизди көрүп калат, бизди билип калат, буларды байкабайт деп, ошолорду пайдаланып, ошолордун колу менен иш кылышат. Ошол нерселердин баардыгын токтотуш керек. Мындай тапшырмага жакында Сузак районунда катталган кырсык себеп болгон. 2-майда манас айтып жаткан балдарды жүк ташыган унаа сүзүп, 40 чукул окуучу ооруканага түшкөн. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жабыркагандардан кабар алып, окуяны шалаакылык катары баалап, тиешелүү кызматкерлерге чара колдонуларын айткан. Ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин, же болбосо борбордук орган жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Анан дагы ошол райондордо бири-бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп, ким көбүрөөк чоңураак кылып өткүзөт деп, ушундай соревнованиялар болуп кеткенде, бул демек ошо жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептейм. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен окуянын чоо жайын териштирген комиссия түзүлгөн. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы ишинен убактылуу четтетилип, милициянын бир катар жетекчилери кызматтан алынган. Ал эми Hyundai Porter автоунаасынын айдоочусу кармалып, бирок соттун чечими менен үй камагына чыккан. Жалпы Областық башкарманын кызматкерлеринин үстүнөн жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгында белгилүү болгондой эле Сузак райондук иштер бөлүмүнүн башчысы, анын кызмат иштери боюнча орун басары жана ошондой эле Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсү, ошол аймак тейлеген милиция бөлүмчөсүнүн башчылары кызмат орундарынан алынышты. Ошондой эле бир катар область иштер башкармаларынын жетекчилиги жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер, жалпы 12 кызматкер тартиптүү жазага кириптир болушту. Өтө строго наказать этиш керек. Строго. Экинчи кайталанбай турган кылыш керек. Эми барып туруп, аны барыш керек эле, тиги барыш керек, бу барыш керек деп, анан кийин убактылуу, анан кийин убактысыз, анан кийин деген шылтоолор болбош керек. Болбош керек. Адамдын тагдыры менен ойнобош керек. Адам тагдыры. Мына Кыргыз Республикасынын 32 жараны бүгүнкү күндө больницада какой-то болбогон нерсе менен жатат. Бу деген шалаакылык, жоопкерчиликтин жоктугу. Бүгүнкү күндө кырсыктан жабыркаган 12 бала Жалабаттагы балдар ооруканасында дарыланып жатат. Анын ичинен 2 бейтапка операция жасалган. Ал эми 10 бейтап Бишкектеги балдар ооруканасына атайын борт менен жеткирилип дарыланууда. Ошондо жалпы 3 операция болду. Ошол реанимацияда жаткан 4 баланын 3-ü операция болуп, баардык акыбалдары жакшы. Мына бүгүнкү 7-май күнүнө реанимацияда жаткан 4 баланын баардыгы отделениеге которулушту. Ал эмнени билдирет? Ал отделениеге которулса баланын акыбалдары жакшы болуп калды деген сөз. Отделениеде жаткан 6 баланын акыбалдары жакшы, болгон обследованиянын баардыгын өтүштү, баардык специалисттер карап, азыр лечение дарылап атышат. Дары-дармектен эч проблема жок. Бул окуядан кийин Садыр Жапаров кайрылуу жасап, жергиликтүү бийликтин башчыларын айыптаган. Президент жетекчилер шалаакы иш алып барышканын айтып, комиссиянын чечими менен чара көрүлөрүн билдирген. Райондун деңгээлиндеги адистердин жетекчилердин өз ишин так билбегендиги. Ушул жерде 13 милиция кызматкери жүрүптүр. Ички иштер башкармалыгынын райондогу башчысы жүрөт. Коопсуздукту карап коюш керек эле да. Алар жакшы кадр болгондо кырсыкты алдын алышмак. Машинелерди балдар турган жердин үстүнө алып барып тизип койбой, ылдый жакка түшүрүш керек эле. Азырынча президенттин колунан 200 миң сомдон акча каралды. Каттуу жабыркаган 5 баланын үй бүлөсүнө президенттин фондунан 200 миң сомдон, башка жараталган балдарга 50 миң сомдон каражат бөлүнгөн. Бул окуядан кийин өлкө аймагында окуучулар арасында өтүп жаткан Манас айтуу фестивали токтотулган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.